өзүңүз кайын журттарга такыр кызмат кылган жок белеңиз, ачыгын айтыңызчы дейт. Эгер сиз кызмат кылбасаңыз, мен да кызмат кылбайм мындан башка дейт. Урматтуу достор, мен кызмат кылган жок, мен кызмат кыла турган убагым да жок, эмем да жок да, желание да жок. И не положено, урматтуу достор, не положено, мен каттабайм. Чейде бир нерсе болуп каттабасам, такыр каттабайм. Ол кылбаш керек, урматтуу достор. Кылсын, өзүнүн балдары кылсын, өзүнүн туугандары кылсын. Кылбагыла. Кайра суроо берип атат. Биздин эмеде таласта өтө айып да. Кайра суроо берип атат. Тугушсаңар жакшы, балалуу чакалуу болсоңор жакшы, анан кызмат кылганда кандай, бияга кандай болот? Кызмат мен бол мына кызды алып келдимби? Кызым багып атканым кызмат. Урматтуугандар, мындай да биз күйөө баланы неге сыйлайбыз? Анткени күйөө бала менин мойнумда кызымды алды. Мен келип onu багып жүргөм. Анан ошону менин мойнуман алды. Бул деген чоң нерсе, урматтуугандар. Кызды алып кетсе, бул чоң нерсе. Мисалы, кыз киши алынбай 20-дан ашып кетти, 25-ке чыгып калды, 30-ка чыгып калды, жүрү да. Кызым күйөөгө чыгайын десе, чыга албайт, эч ким албай атат. Мен да кызым да пережит этип атат. Мен да пережит атам, апасы да пережит атат, баарыбыз пережит атабыз. Анан кийин бирөө келип алып кетти. Куда түшүп. Анан мен рахмат дешим керек да. Айланып кетейин, рахмат. Эми жакшы бак. Бул жакшыныкай бак. Ол менин кызым багып аткан, күйөө бала деген кызыңды багып атканы чоң эме бул, неъмат бул. Сенин кызыңды ыйлатпай, жанагындай кулалыга алдырбай, кумалыга читетпей, мындай üşүтпөй багып атабы? Ошого рахмат де. Айланып кетейин күйөө бала. Айланып кетейин күйөө бала, рахмат. Лишь бы тыныч жаша. Жакшынакай жаша менин кызыммен, болду. Рахмат. Ошо кызматың жетет, менин кызым багып аткан кызматың жетет мага. Ошон үчүн биз күйөө баладан эч нерсе сурабайбыз. Болду. Эч нерсе милдет жок. Ошо кызымды баккандан башка милдет жок. Мен кызымдын да менде милдети жок. Кызымдын менде милдети жок. Кызымдын милдети ошо барган жеринде бактылуу болуп кетсин. Ошол милдети. Ошол жакта жашап кетсин. Бияка келсе батпайт үйгө. Бактысыз болуп калат. Бияка келсе уят. Элдин баары айтат, баланчанын кызы мына жашай албай кетип калды, тарбия жаман экен деп. Ошо мен эме, бул чоң эме, урматтуу кызмат. Күйөө бала келип алып кетип, анан кийин кызымды адилеттүү жанагындай уруп сабап жанагындай жөнү жок коргулганы, коргулуп атканы бул туура эмес. Коргулбай жакшынакай жашап атса, экөө мындай ынтымакта бири-бирин түшүнүп, болду. Ошол кызмат, эң чоң кызмат ошол, урматтуугандар. Жанагы эмеге эч кандай каянатка эч кандай милдет жок. Сиз такыр эмне кудаларыңыз менен мындай чай ичип, куда сөбөктөр менен мындай карым катнаш кылбайсызбы? Кылабыз, бирок өтө аз. Өтө аз мындай. Мен айтам да, өзүңөрдүн ишиңерди өзүңөр кыл. Мен өзүм ишим. Мен күйөө балдарга айтам, күйөө балдар. Мына өзүңөрдүн ишиңерди өзүңөр. Мен айтам, мен территориям силердин үйүңөргө чейин эле. Үйдө силер чакырсаңар барам мен. Ана үйдө да көп чакыра бербегиле. Оокатыңарды кыла. Өзүңөрдүн тууганыңарды чакыргыла. Өзүңөр тууганыңар. Мен келип сенин акелериң, үкөлөрүң, эжелериң, кайнэжелериң менен өмүм жок, урматтуу. Всё. Мен жана силердин ар бири келип эле мен чакырып бергенге муктаж эмесмин, и тиешем да жок. Өзүңөр тууганыңарды чакырып алгыла да, тойлой бергиле. Өзүңөр ашыңарды бере бергиле. Анан мени аралаштыра бергиле. Өзү ушундай эреже. Мешет этпеш керек бири-бирине. Мына кудабызбы? Кудабыз. Хоп. Мына кел, мына биринчи жолу катташтык, көрүштүк. Анан кээде бир чоң мероприятиябызда көрүшүп калдык. Болду. Анан кийин башка эч нерсе жок. Жанагы улам үйлөнсө эле бара берген, ал өз тууганың. Мына сен келип балаңды үйлөп атсыңбы? Алар сөзсүз келет. Сөзсүз келип кошумчасын берет, келип катышат, чай ичишет, кечке чейин отура берет. Ар бир мероприятие, сен да анын мероприятиясына. Мына ошол жана өзүңдүн туугандарың, уруң. Вот ошолор бири-биринекине күндө келе берсе,
күндөгүдөй чай ичип берсе, ар бир тойлорунда, мааракелеринде, аштарында бир болсо, ошол эң туура. Кайын журт менен көрүнбөй жанагы. Кудаларга да көп көрүнбөй. Кудалар ошо көрүнбөй эле. Күйөө бала да көп көрүнбөй. Ар нерсесине бара бербөй. Өзүң ишин кыл, оокатың кыл. Мына кызымды бак. Болот ошо. Нурдинден көрүүчү суроо берип атат. Мен ата журтума дейт 70% кызмат кылам. Кайын журтка 20, тайга журтка 10 тура элеби дейт. Турарак, бирок тура эмес да. Урматтуу сый эле, кызмат кылбай эле кой. Бираз катташ, чай пай ичиш болду. Алар тай журттар менен кайын журттар урматтуугундар сыйлаша турганда, чай ичише турганда деңгээлде. Бирок кызмат кыла турган жок, фарз эмес, милдет эмес. Анын да милдеттендирбе. Тайке, мен үй курганда эмнеге келбей койдуң? Тайке, мен огородду казып атканда эмнеге жардам бербей койдуң? Болбош керек андай. Жок. Туугандарың келбей койсо, өзүңдүн, анда бир жөн. Тууган кел, мага жардам берчи десең, ал келиш керек. Сен ашар кыласыңбы, үй саласыңбы, чоң огород айтып атасыңбы, бир нерсе кылып атасыңбы, чоң бир эме. Ошолорго келип жардам сурасаң, бир тууганның баары келиш керек. Жанагы тайкелериңди, эмелерин, кайын журттарыңды чакырба, келбей койсо да жардамга билип, капа болбо. Эч бир капа болбо. Алар милдет эмес. Алар да сага милдеттүү эмес, сен да аларга милдеттүү эмес. Кайын журт деген сый болуш керек дейт. Жана ошондой эле менин кайын журтум бирөөсү келип баштаган, азыр 7 чыгара албай атам. Кандай чыгарам? Сиздин айтканыңызга кошулам. Чыгара албайсың, бул эми качып кутулбайсың, качып эле кутуласың да. Кутула албайсың. Мен бир окуя айтып берем. Мен бир жолу барсам, менин иним аябай эметип атты, мындай мактанып эмес, мындай сүйүнүп айтып атты. Мен жакшы уста таптым деп. Ошо эстеп ачканда, Таласта. Анан кийин ушундай мастер экен, аябай сонун иштейт экен деп. Анан кийинки барганда сурадым да, кандай баягы устаң жакшы жүрүп иштеп атабы десем, ой ата дейт, ал иштебей калды дейт. Эмне болду десем, бир күнү машинени краскалап аткан дейт. Анан кийин звонок келди дейт. Анан мага келип айтты дейт, мен кетишим керек болду. Анан кайга? Десем, ушундай мен срочно келип атат. Ким келип атат? Ошо мен аялым айтат. Анан былжырак алда машина бүтүр дедим дейт. Анан бир убакта бир машина келди дейт. Анан машинанын ичинен 3 эркек менен бир аял түштү дейт. Анан келип алып тепкилеп, сабап алып кетип калды дейт. Анан көрсө дейт, ал байкуш Бишкектен качып келиптир эмеге, Таласка. Ошо кайын журтунан. Бүт кайын журту ошонун үстүнө минип алган экен. Ошол менен жашайт экен. Анан качып келипти Таласка. Анан Таласка келип таап алыптыр, кайра алып кетти да. Бирөө айтат, эме мен кайын журтум келип алып, бүт малымдын бәрин жок кылды дейт. Бир 70-80 кою бар экен. Бәрин жок кылыптыр. Анан кийин Бишкекке качыптыр. Анан Бишкекке качса, Бишкекке келип алышыптыр. Анан Бишкектен Москвага качып барыптыр. Москвага барыптыр. Анан Москвадан бери качыптыр. Анан калып калыптыр тигилер. Москва жагып калыптыр. Ошентип кутулдум дейт. Урматтуу тууган, эми жанагы жетөө киргизип алган, эми кач. Кутула албайсың, бүттү. Качып кутул. Аймаса бүттү. Өмүр бою кул болосуң да. Нерсичи dabай кетти дейт. Аялды, анын ата энесин сыйлаш, катышыш керек дейт. Катышыш керек болду. Катташыш керек дейт. Мен чыктым дейт, нерсичи dabай кетти дейт. Аялдын ата эне кайын журтты сыйлаш керек. Бул дагы ошол тууганыбыз болот да дейт. Канча чыдаш керек. Урматтуугундар, бул эреже, урматтуугундар, эреже. Мисалы мына сен башка айылдык кишисиң да. Анан ушак кап келгенсиң, аялыңды. Анан келип алып кайын журтуң сен айылыңа киргенин кайрадан көрдүңөр? Кайрадан көрдүңөр? Өзүнүн журтун таштап алып бияк келип калган кайын журттар. Болбойт андай. Бул такыр тескери нерсе да. Азыр болушчак ата энелер дейт, үйлөнгөндөн кийин
эле кызын чакырып алып бузуп жатышат дейт баягы. Ошондой көп айтат. Азыр ошо мына үй бүлөнү бузат, мына кайнэжелер бузуп атат. Кайнэжелер келип алып, жана кыз сиңдисин алып кетип калат. Сиңдисине чалып улам менен жашооңор ушуу дей берет. Эмиңер міне мындай иш кыласыңар, бияка келбейсиңби, Москвага келбейсиңерби, Турцияга келбейсиңерби, биякта акча көп деп отуруп, бузуп, алып кетип калат да. Же жанагындай день рождения берет экен. Бирөө айтат да, 5 кайнежем бар дейт. Анан келип улам менен день рождения берет дейт. Анан кийин улам менен барып беребиз дейт. Анан кийин бүт айлыгым ошо кетет дейт. Бүт айлыгым кетет. Анан барбай койсом, келип улуу кайнежем, бажам экөө келип алып кетип калыптыр дейт. Анан 3 жыл, 4 жылдай жүрдү да. Бойдок почти. 4 баласын таштап алып кетип калган, 4 баласын таштап. Араң зорго жарашты акыры. Мына ушундай урматтууңдар, мына жашоо эреже менен ошо, салт менен. Салт деген ошо эреже деген сөз. Эреже менен сен кирбе бирөөдүн территориясына. Бирөөдүн ишине кийлигишпе. Өзүңө тийиштүү эмес ишти кылба. Тийиштүү эмес кишини чакырба. Тийиштүү эмес кишини тууган кылба, дос кылба. Өзүңдүн тууганың бар, өзүңдүн тууганың менен бол, досторуң менен бол. Бул эреже ушундай. Кирбе бирөөдүн территориясына, бирөөдүн ишине кийлигишпе. Барба, мешет этпе. Чакырып бербе, бүт эле баарын. Сага каякта тууган болот ал? Мына бирөө айтат, атам дейт, тайкелерге мене болсо бирден тайларды, жылкыларды, уйларды алып берүүчү. Анан атам апасы өлгөндө келбей койду тайлардын бирөө да. Анан кийин эмне келбей койдуңар десе, биз будай жыйык болот эле, жыйын. Ошо биз будайды жыйнап келбей калдык. Ошо менен унчукпай, даже эч нерсе сойбой койду, эч ким жап калбаган деп. Мына анан кийин эмне болот анан кийин? Анан капачылык болот. Анан тарыныштар болот. Ажеке, согуш өтө көп, 1 элүүдөн ашык суроо калды. Ажеке, намаз убакыты болуп калды, намаз окуңуз дейт. Алла ыраазы болсун, намазыңыз кабыл болсун. Анан бул жакта мындай деп атат, дагы насаат сурап атат, насихат сурап атат. Менин балам үйдө бизди карабайт дейт, бирок кайын журтун эле карайт дейт. Тилекке каршы ошол жака эле каттайт, бизди карабай унутуп калды бир. Ошондой, урмада ошондой район көбөйдү азыр. Менде өткөндө бир аял айтты да, силер молдолор аялың кара деп, мына мен балам аялын карап, бир эле аял эмес, аялынын апасы ооруза, аны таксиге салып алып, больницага барат экен. Мен оорузам, даже сурабайт дейт. Өзүнүн апасын карабай, кайненесин такси менен алып барат экен. Урматтуугундар, мына силер азыр мага чалып аткандар, башка аткандар, өзүңөрдүн балдарыңар ошондой болсо көрөсүңөр да. Балдарыңар барып алып, кайненесин кучактап, кайненесин мактап, кайненесин төрүндө жүрсө күндө, силер оорузуңар сурабай, кайненеси ооруза такси менен больницага алып барып, күйөө бала. Ошондой түшүнөсүңөр, туура эмес экен. Эреже ушундай. Өткөндө бир тойдо дагы бир жигит ушул талак бериптир да. Көрдүңүздөр? Мен да көрдүм. Ошо мына өткөндө бир жигит айтып атат. Келип мен жанагы тойдо да келбесин отом, кайын журт. Жанагы кыз тараптар келбесин. Жана калыңдын ичинде бар чай дедим го. Мына тойго чакырбаш керек болсо. Мына бир окуя айтып атат өткөндө. Бир кайненеси чыгып алып 22 мүнөт какылдаптыр да. Сөз бербей эч кимге. Анан келип биздин кыз мындай, биздин кыз тигиндей, биздин кыз менен алтында күмүш. Анан кийин күйөө бала, ушунун бир тал чачы үчүн жооп бересиң деген ошо угрожающий бир нерселер айткан экен. 22 мүнөт сүйлөп, эч кимге сүйлөтпөй койду, эч ким бербей койду микрофон. Анан кийин тиги бала келип микрофонду алып анан кызды карап туруп 3 жыл талак деп кыйгырып да. Анан элдин баары шок болуп, анан тигилер баары чыгып кетти, жана кыз тараптар.
Анан кийин эшикке чыгып бири-бирине сөгүшүп жатып калат да. Уруш талашып. Мына урматтуу келип мен да көп көрдүм. Келип алып жанагы конкурент болот. Жанагы тойго чакырбагыла, урматтуулар. Куда тарап тойго чакырбайлы ол. Эми эмес, важип эмес. Бул милдеттүү эмес. Келбейле койсун. Булар үйүңөргө кийин барса, үйүн көргөн болот. А буяка тоюңарга келбейле койсун. Өзгөчө мына ресторанда келип алып, өзүн көргөзүп, мактанып, анан кызыбызга мына машина беребиз, анан кызыбызга мына деп кыйын болуп, өздөрүн өйдө көтөрүп, мына ушунун бүт баары болот да бизде. Ошонун баары болбош керек урматтуу. Келип берден конкурент болбосун. Мени туугандарымдын алдында сындырбасын. Менен кыйын көргөзбөсүн. Кызын менен өйдө кылбасын. Бияка келип сүйлөбөсүн. Конокко келсе тынч отуруп, анан кийин айта турган сөзүн айтып алып анан кете берсин сый менен. Мына ошондой болушу керек эреже.